Саламатсыздарбы? 5 каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы. Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биз ушул студияда Бишкек шаарынын турак жай коммуналдык чарбасынын ишмердүүлүгү боюнча маек кылмакчыбыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Борбор калаабыздын турак жай коммуналдык чарба боюнча Бишкек вице-мэри Ырсалиев Жамалбек Сапарбекович. Жамалбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Көрөрмандарыбызга болсо эскерте кетелик. Бүгүн сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Шаарыбыздын вице-мэрине эгер түзөнтү суроолоруңузду берем десеңиздер, 0312 59 27 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20 аркылуу байланышсаңдар болот. Сиздердин кароолуңуздарды түз эфирде вице-мэрге узатканга даярбыз. Жамалбек мырза, дагы бир жолу студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар. Биринчиден ушул биздин шаардыктар менен түз байланыштырып, ушул студияга чакырып, ушундай шарт түзүп берип аткан 5 каналдын эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы шаардыктарга саламатсыздарбы? Жакшы. Эми ушул сиз жетектеген турак жай коммуналдык чарбасы негизи эле Бишкекте эмес, дүйнөнүн баардык каалаган шаарында эң көйгөйлүү тармак экени баарына эле белгилүү да. Андан сиз ушул кызматты аркалап жатканыңызга 5 айдын жүзү болуп келатыр. Ушул кызматка дайындалганыңызда Бишкекте турак жай коммуналдык чарбасы боюнча эң негизги көйгөй экенин кайсылар экенин түшүндүңүз дейм да? Сурооңузга рахмат. Биринчиден, бул мен Бишкек шаардык мэриясына буга чейин дагы департаментте иштеп, тамактандыруу департаментинде, андан кийин шаардык кеңешке депутат болуп, бул Бишкек мэриясынын кухнясын деп койсом болот, ичинен билем. Буга чейин иштеп келгем. Бул жерде эми чындыгында көйгөйлөрдү көп экенин баарыбыз билебиз. Ошолорду көйгөйлөрдү чечүүгө болгон аракетимди жумшоого даяр болчумун моралдык жактан. Анан экинчиден ушундай элдин ишенимине ээ болуп, баягы кызматка келгенден кийин күндөп-түндөп ушу аракет кылып атам ушул убакка чейин. Кудай буйрса бизде маселелердин баары четинен чечилип келе жатат. Себеби мен иштеп аткан ушу 4 ай болду. 4 айдан берки маселелер бул эми баягы 4 ай кандайдыр бир деңгээлде чоң сурок болгону менен бул ушул биздин шаардын көйгөйүн чечиш үчүн бул чындыгында аз эле убакыт. Анын үстүнө бизде дагы жаз жаңы келип атат. Кудай буйрса жазында көп иш пландарыбыз бар. Элге чыгара турганда, көрсөтө тургандагы ишибиз менен элибизге бир кызмат кыла турганга дагы Кудай буйрса убакыт келатат. Себеби шаардын көйгөйү эми кышында болсо баары тең кар менен болду. Баягы эми бул шаардын көйгөйүн айта берсе көп. Себеби мен ушул жетектеп аткан тармактагы баягы коммуналдык жана чарба кызматтары өтө оор, көйгөйлүү тармак. Ошондуктан Кудай буйрса баарын чечкенге аракет жасайбыз. Ошол эми мындай көрөрмандарыбызга кызык болуш керек да. Ошол эле мисалы тазалыктын кызматкерлери таң атпай эртең менен 5-6да жумушка чыгат эмеспи? Анан сиз жетекчи катары ошол жумушуңуз канчадан башталат? Менин жумушум аябай жакшы суроо болду негизичи. Менин жумушум өзү именно ошол тазалыктын кызматкерлери менен чогуу башталат. 1 саат 4-5терде эле башталып калат. Негизгиси 5терден баштап шаарды кыдырып, анан 8ге мен күнүгө жумушка келип калам. 8:30да уже сөзсүз түрдө ордунда болом да. Анан кечкисин болсо баягы 12-1ге чейин ушул баарын кетирип, шаарды кыдырып, дагы кандай көйгөйлөр бар, кайсы жер таза болбой калды, кайсы жерге эмне баг отурулуш керек, кайсы жерге гүл отурулуш керек дегенде ушул шаардын көп көйгөйү бар чындыгында. Азыр эми адамдардын баары колдорунда телефону бар. Анан бир эле кичинекей нерсени көрсө сөзсүз түрдө тартат дагы социалдык баракчаларга салат да. Алардын баары менен жетишип, мындай баарына айланып эле жүргүдөй шарт түзүлүп калат. Анан негизгисинен жумушубуз баягы анча-мынча эс алууга сөзсүз эми баягы адам болгондон кийин биртке убакыт бөлүнүшү мүмкүн, бир ашып кетсе бир 5 саат. Калган убакта болсо иш үстүндөбүз. Жакшы. Эми негизи эле жалпы жөнүнөн ушул үстүдөгү 2021-жылдагы шаарды өнүктүрүү боюнча пландардан кыскача бөлүшүп кетсеңиз. Эми чындыгында бул азыркы учурда баягы жуурканыбызга карап утубузду сунуп атабыз. Себеби пандемиядан кийин каражат тартыш болуп,
шаардык бюджетте деле бизге бөлүнүп аткан каражаттарды ошол үнөмдүү пайдаланып, ашыкча чыгымдарды азайтып, ошонун баарын баягы өндүрүшүбүзгө, өзүбүздүн чарбабызга жумшаганга аракет кылып атабыз да. Бул жерде баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, сиз жана жогоруда өтө жакшы суроо бердиңиз. Тазалыктын кызматкерлери саат 4-тө ишин баштайт. Себеби дегенде, ал убакта баягы машинанын кыймылдары аз убакыт болот. Ошол убакытта баштап шыпыра башташат да. Эми ошондой учурда дагы көп эле болуп атат бизде. Мен келгенден бери эле бир 5-6 жолу кырсык болуп кетти. Түнчүндө баягы жаш балдар түнкү клубтардан чыгып алып, катуу айдап, же болбосо бир көрбөй калып, ушундай бир жолдо шыпырып аткан биздин жумушчулар сүзүп кеткен учурлар дагы болуп атат. Эң негизги көйгөй ушул шаарда машина көп болгондуктан биздин Аралжы бизге түз эфирге телефон чалуу келип калган экен. Кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык, түз эфирдесиз, сүйлөй бериңиз. Саламатсызбы, Жамалбек мырза? Саламатсыз. Биз бул жол тазалоо жана тазалык боюнча чалып атып элек. Угуп атам. Ушулар ушул түнкүсүн 4-5те чыгып алып иштешет экен. Тазалыктын жумушу оор эле, аябай эле. Кыйын, көрүп эле атабыз. Анан ошолорго бир мындай айлык-сайлыгын көбөйтүп бербейсиздер ошолорго. Негизи шаарды тазалап карап аткан көчөлөрдө ошолор негизичи. Балдар бар, тигилер, булар бар, мусордун баарын ыргытып кетишет экен, байкуштар тазалайт, түштө барат, кечинде барат, ошо көчөдө эле жүрүшөт экен. Только айлыктар жарбаган айлыктар. Көчөнүн баарын тазалашат байкуштар. Көрүп атабыз. Анан кээ бир көчөлөр тазаланбайт калат, бул центральный көчөлөрдө. Ошонун чоңдору жанагы караган немелер өздөрү алат экен ошо көчөнү. Мисалы үчүн Ардымомунова көчөсү тазаланбайт, бир чогултуп келип бир айына бир тазалап коет. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Биринчиден сурооңузга жана ошол тазалыктын ар бир кызматкерлерине күйүп аткан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында мен бул маселени какшап эле айтып келе жатам. Биздин тазалыктын кызматкерлери 1 метр квадрат жерди шыпырганына 8 тыйын алышат. Мындай айлык деген эч бир жерде жок. Ошондуктан мына быйыл жаңы азыркы мэрдин милдетин аткаруучу Бакыт Жапарович келгенден баштап ошол кеңешип, быйыл айлыктарын көтөрдүк да, 40%ке көтөрдүк. Бирок бул дагы аз чындыгында. Бул жогорудагы суроо берип аткан мырза абдан жакшы суроо берип атат. Бир 10 метр квадрат жерди шыпырып араң 80 тыйын чогултуп атса, 100 квадраттан араң 8 сом чогултат да. Ушундай айлык менен иштеш чындыгында биздин тазалыктын кызматкерлери үчүн абдан кыйын. Бирок эми баягы ушундай өзүнүн кызматын сүйүп, шаарыбызды сүйгөн үчүн ушул жумуштун оордугуна карабай, башка баягы ылайыктуу жумуш болбогондуктан дагы иштеп атышат чынында. Анан бул жерде өтө аяр мамиле жасай турган катмар чындыгында эле. Биз азыр айлыктарын көтөрдүк, бирок ошондо дагы аз болуп атат да. Биз 40% көтөргөн шартта дагы булардыкы эмгек акысы анчалык көп эмес. Мен баягы учурдан пайдаланып ошо жана улантып кетейин, ушу шаардыктарда ар бирибиз баягы орустарда айтып коет го, шыпырган жер эмес, пул кабаган жер таза болот депчи. Ошол сыяктуу эле биз дагы ошол шаарды ар бирибиз ошол көздүн карегиндей сактап, ушул келе жаткан өзүбүздүн басып келаткан жол болобу, жашап жаткан жерибиз болобу, айлана чөйрөбүз болобу, ошолорду таза кармаганга аракет кылсак абдан жакшы болот эле. Себеби дагы бир нерсе бар, мисалы баягы корголордун ичиндеги корголордун ичи бул ТСЖ деп коет азыр, баягы домкомдордун өздөрүнө карайт да, бул өтө көйгөйлүү. Себеби ал жерге биздин тазалыктын кызматкерлери кирип, коронун ичин шыпырганга акысы жок. Анткени себеби аякты шыпырса, сөзсүз түрдө аларга баягы туура эмес жака иштеген болуп калат да. Ошондуктан мен суранып кетет элем, ушул шаардыктардан өзүңүздөрдүн баягы короо жайыңыздарды таза кармаганга аракет кылсаңыздар. Жогорудагы байке айтып өткөндөй, таңдан туруп алып ошол шыпырып аткан тазалыктын кызматкерлеринин эмгегин дагы баалап, ошолорду дагы аяп койсоңуздар деп кайрылып кетет элем. Жакшы, бизге дагы телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? 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 Түз эфирдесиз? Алло, саламатсызбы?
тилекке каршы байланыш начар болуп жатабы же үзүлүп калды окшойт э? Үзүлүп калды го дейм. Жана ошол айтып кетпедиңиздерби жанагы шаардыктардын өздөрүнүн мындай тазалыкты сактоо боюнча чакырууңуз боюнча айтайын деп жатам да. Ошо кече жакында эле президентибиздин катышуусунда ишембилик өттү э. Ушундай ишембиликтерди мындай туруктуу негизде өткөрүп турууга кандайдыр бир пландары барбы? Абдан жакшы. Бул биз 3 айлык ишембилик жарыялаганбыз. 3 ай бою ишембилик дедик. Бирок ушул ишембиликти 3 ай эмес, жыл бою деле жасай берсек жараша турган нерсе. Ал эми президентибиз баш болуп катышып келип, ошол жерде Садыр Нуркожоевич да айтты. Ушул жалпы Кыргызстанга бир чоң ишембилик кылбайлыбы деп идея айтты. Бул дагы жакшы нерсе да. Баягы шаарга эми ар бир ишемби сайын баягы илгертеден субботник деп элдин кулагына сиңип калган. Ар бир ишемби сайын чыгып атабыз. Болгон баардык мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы уюмдарга да баарына тең кайрылып атабыз. Шаарды азыр ушул эми кыштата баягы кардын астында калган таштандылардан тазалап алыш үчүн жалгыз тазалыктын күчү жетпейт. Ошондуктан эл дагы өзү да жардам берип ийсе, шаарды бир сыйра тазалап алсак, андан кийин Кудай буйрса жеңилдеп калат эле ишибиз. Баардык азыр дагы ушул шаардыктарга кайрылам. Ар бир ишемби сайын шаарыбызга кайдыгер карабаган жаштар чогулуп, ушул бизге жардам берип шаарды тазалашып турса. Анан экинчиден учурда азыр жашылдандыруу иштери жүрүп атат шаар боюнча. Эң негизгисинен биздин баягы Бишкек Жашыл Чарба атайын муниципалдык ишканасы бар. Бул жердеги биздин отургузуп аткан дарактардан башка дагы жеке каражатына өтө көп адамдар. Ушуга биз ыраазы болушубуз керек. Негизи мен мындай кыргыз болуп төрөлгөнүмө, ушул кыргыз болгонум абдан сыймыктанам да. Себеби деген биздин элдерибиз ушундай бир тура түшүндүрүп койсок эле айкөл эл да. Канчалаган адамдар келип бизге бактарды алып берип атат, соопчулук үчүн деп алып келип атышат. Бактыбек Жапарович бир идея кылган, паркты жасасаңар, бакча тиксеңер да жанына мындай табличкага кааласаңар атыңарды жазып алгыла, ошол бакты сугарып өскөнчө карагыла деп ар бир баягы именной бакта өзүнүн аты коюлган бактарга чейин баягы шаарга ушундай бир жакшы жөрөлгө болду бул. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Чүй көчөсүндө Москвадагы иштеген мигранттар чогулуп келип, эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген баягы өзүнчө коомдук уюм бар. Ошолор чогулуп келип бизге 5500 сомдон сатып алышты, өздөрү барып. Ошол бактардан алып келип клондорду азыр отургузду. Кудай буйрса, бул кызыл жалбырактуу, жашыл жалбырактуу клондор отургузулду. Булар гүлдөгөндөн кийин буйрса шаарыбызга абдан жакшы көрүп берет. Андан сырткары мисалы Улуттук банк биздин жана Океан деген магазиндин астында Улуттук банк атайын аллея жасап берди. Дагы бир Кыбыраев деген жигит бизге демөөрчү болуп, мынакей Сухебатыра менен Юнус Алиеванын кесилишиндеги паркты жасап берген атат. Негизи эле кыргыздар мындай ашарга абдан муну өтө ыраазы болушубуз керек да. Анткени себеби адамдар өздөрү келип ошо мен дагы бак отургузуп коеюн, соопчулук үчүн деп ушундай бир аракеттер жасап атат. Гүл алып берели, бак алып берели дегендер абдан көп. Ушуга рахмат айтып кетсем. Бизге телефон чалып келген экен, түз эфирге кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатчылык, угуп жатабыз. Мен суроом бар эле Жамал мырзага. Жалпы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Менде бир суроо болуп атат. Аракетиңиздерден баягы соц тармактардан көрүп атабыз. Анан менде бир сураныч бул. Мэриянын өзүнүн тегерегиндеги эле Киевскийдеги тротуар бар да, жөө кишилер баскан. Ошол мэриянын прямо артындагы ошону бир жөө басып Киевскийди бир көрүп көрөсүзбү? Мындай айылда да андай жол жок да. Такыр эмеде жок калган, брусчаткадагы асфальттар да касылып бүткөн. Мындай невозможно. Прямо эле мэриянын артына эртеңге жумушка келгенде эле бир артына чыгып туруп карап көрсөңүздөр. Ошол бир пешоходду Үмөт Алиевага чейин бир басып карап көрсөңүздөр, Киевский боюнчачы. Жакшы, рахмат. Рахмат мырза сурооңузга. Жеке эле Киевский көчөсү эмес, мэриянын жаны эмес, мен шаардын көп жерлеринин баарында ушул көйгөй бар. Ал эми мен жөө басып кыдырып, ошол баарын көрүп атам. Коомдук транспорттор менен атайын жүрүп, ошолордун баарын карап, өзүбүзгө баягы заметка кылып, бүт баарын тактап атабыз да, кайсы жерде жазай турган немелерибиз бар деп. Бизде Бишкек асфальт сервис деген муниципалдык ишканабыз бар. Азыркы учурда болсо жолдордо чындыгында баягы кыштан кийин, жазында баягы жолдо аңдар пайда болуп калат да. Ошол ямочный ремонт деп коебуз. Ошол быйыл азыркы мына күн эми жаңы жылып келатат.
жалпысынан 1013 шарчы метр жерде уже жолдун баягы ямычный ремонтторун жасадык да. Эми быйылкы жылда тротуарлардын баарын жасап ийебиз десек жалганчы болуп калабыз. Бирок 40 километр тротуар киргизгенбиз. Ошол тротуарлардын арасында баягы борбордук көчөлөрдү эле жасай бербестен четки көчөлөрдү да жасайлы деп аракет кылып атабыз. Эми баягы социалдык тармактарда айтып атышпайбы, жалаң эле ак үй менен мэриянын айланасын эле тазалай бересиңер, ошолорду эле карай бересиңер деп мынакей көйгөйдү чындыгында бул жигит көтөрүп атат. Бул көйгөй баардык шаарда бар. Ошондуктан буюрса мынакей жаз келди, күн жылып баягы Кудай буюрса эми жаз менен ушул тротуарларды жасайбыз. Жакшы. Биз болсо көрөрмандарыбызга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн бизде студияда конокто турак жай коммуналдык чарба боюнча Бишкек шаарынын вице-мэры Ирсалиев Жамалбек Сапарбекович. Эгерде түз эфирде суроо узатам десеңиздер 0312 59 20 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Бизге ушул WhatsApp номерубузга келип калган бир суроону окуп ага чейин суроо телефон чалып келип калыптыр, ошону кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен телефон чалып атам. Мен суроо мындай. Эмне үчүн мусорный урналар шаарда жок? Мурдагы шоронун директору койгон баары чирип эскирип бүттү. Качан болот деп сурайын дегем. Андан экинчи суроо, эмне үчүн шаар боюнча санузел жок? Кээ бир жерде Дордойдо бар, 10 сом төлөп, 5 сом төлөп киришет. Ал дагы эч кандай жакшы эмес сапат жагынан. Шаар боюнча бир да санузел жок. Шаарга келген коноктор же шаарга чыксаң кайда барарын билбейсиң. Муну ким чечет? Жакшы, рахмат сурооңузга. Көйгөйлүү маселе экен, коомдук тараткана. Эми коомдук тараткана чындыгында бул көйгөйлүү маселе. Бул шаардын ортолорунда эмес, бизде парктарда, башка жерлерде багы коомдук таратканалар бар, бирок жетишсиз чындыгында. Бул маселени дагы азыр карап атабыз. Бул бирок дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе, биздеги азыркы учурда өзүбүздө бул планыбызда дагы келечекте шаарга деле баарына тең эле пайдалуу болуш керек. Бул даараткананы көбөйтүү маселеси каралып атат да. Эми эжеке айтып атпайбы, баягы Дордойдо эле бар, башка көп эле жерде бар чындыгында шаардачы. Анан муну баягы акы төлөп кирип, бирок ошол акы төлөгөн акысына ошонун ичин тазалап, мисалы мен санап отурсам көп жерде бар да, баягы отуруп алып даараткананы санабай эле коеюн, эми бирок жетишсиз. Ал эми мусордуу урна боюнча айтып өттү. Мусордуу урнаны баягы шоро жасаган деп атпайбы? Шоро жасагандан бул ал желим бөтөлкөн алар жасаган эмес. Бул маселе бизде Бишкекский санитарный полигон деген бар, БСП деп коебуз. Ошо Бишкек санитардык полигону бар. Ал полигонго мындан 2013 жылы өзү ЭБРРден, Европалык өнүктүрүү банкынан 22 миллион кредит алынганда, ошонун жарымы иштелип, жарымы дагы өздөштүрүлө элек акча бар. Эми бул ошол мусордун жана полигон немени урналарды жасап толук бүтүш элек. Кудай буйрса дагы орнотуш керек, дагы 97си калды. Ошолордун баарын орнотуп бүткөнгө чейин жетиштүү көлөмдө жетет, Кудай буйрса. Булар дагы утуп алган компания дагы эстониялык компания болгондуктан пандемияга карата азыр келе элек. Ошон үчүн бул таштанды маселесин ошол ЭБРРдин кредити менен Кудай буйрса чечебиз. Ал эми мусорду сорттоочу атайын линия дагы курулат. Бизде Дордойдун ылдый жагында бар. Ал эми бактар боюнча жана мусордун бактары жетишпей аткандыгы да бул чындык. Ошону эми Кудай буйрса жакын арада бул маселе чечилет. Булар 15 апрелде келебиз дешкен. Келсе ошону бүт баарын мен тактап, канча дагы коюла турган жерлердин баарына ошол койдурганга толук убада берем. Жамалбек мырза, ошол тынууга чейин сиз жана санитардык полигон жөнүндө айтып кетпедиңизби? Массалык маалымат каражаттарында ошол полигон жакын арада ушул жылы, үстүдөгү жылы көчүрүлөрү айтылды да. Анан ушул деги эле ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз кыскача, кайда көчүрүлөт, канча каражат кетет дегендей. Бул жогоруда айтып өткөн жана дагы бир жолу кечирим сурайм. Азыр телефон чалуу келип калыптыр, ошону кабыл алып, андан кийин эки суроого бирдей жооп берип койсок. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Мен эме Бишкектин шаарынан кызмат этип атам. Өзүм деле мынагу Фрунзе Карпенко дом, центральный жерде. Ошонун узун домдун астында бакка суу келбейт. Суу илгер толуп эме жолдору ушу бузулуп эметип калган арыктар. Дарактарды каяктан отургузганыбызды билбейбиз. Дарак отургузганга жок, детский площадка жок. Эме тиги зелендерди каерден алып отургузайын десем тупурагы жок. Бүт эле бир кызык эмес да. Ушу центральный былтыр акимиятка киргенде, ой, сизде өчүрөтүңүздөр бар деп Фрунзе Карпенко, азыр Сүйүнбаева, мурунку Карпенко чүзгү менен келген. Ошо домду мен өзүм домком болдум жакында. Ушуларды кайерге бир эме көгөртүп агарталык дегенге эмени кайерден алабыз зейлен эмелерди. Бактар болсо сынган эски бактар самсалап турат. Ушуларга кандай кылып чара көрсөк болот? Сиздерде ыраса жакшы эмеге туш келип калдым да, ушуну сиздерден суранып атам. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Бул ирригация маселеси шаарды чындыгында көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул себеби эң негизгиси баягы мурунку суу кетүүчү арыктардын баары талкаланган, көп жерлерин баягы курулуш жүргүзүп аткан жерлерде басып алып, ошол жерде туура эмес курулуштарды куруп салып, суунун кетип аткан арыктын нугу бүтөлүп калган жерлер абдан көп. Эжеке айтып аткан Фрунзе менен Карпенканын кесилишинде суу жетпей, ал эми ошол эле учурда ылдыйраак жагына жашыл зонаны бузуп туруп, стоянка кылып алган, машина токтоочу жай кылып алган дагы жер бар. Бул ирригация маселеси боюнча азыр жана жогоруда мен айтып өттүм. Бишкек Жашыл Чарба ишканасы ушул ирригациялык системаларды тазалап, азыр бүт бардык 15 километр ирригацияны тазалашты ушу күнгө чейин. Эми дагы буюрса коллектордук дренаж деп коебуз, ошол бүт баарын эме кылат дагы. Жазында ошол азыртан баштап ошо башталды иш. Эжеке келсе, кандай көчөт отургузабыз, каяка отургузабыз деп атпайбы, жана ошондой эле чындыгында абдан туура суроо берип атат. Биз көчөттү алып барып отургузган менен суу жетпегенден кийин ал жөн гана чыбыкка айланып калат да. Ошо ар бир даракка суу жеткидей жерге отургузуш үчүн биздин Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын кызматкерлери менен бирдикте иш алып барып, анан ошо отургузуп, жана андан отургузуп койгон көчөттүн өсүп кетиш үчүн биз кам көрүшүбүз керек. Ошого бизге түз келип кайрылса болот. Мага келсеңиз болот эжеке, домком экен как раз келсе, кандай отургузабыз, каяка отургузабыз, отуруп пландап чогуу иш кылсабыз. Жакшы, рахмат. Бизге дагы бир телефон чалуу келип калган экен. Кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп жатабыз. Жамалбек байке, саламатсызбы? Саламатсыз. Ичиңизге ийгилик, ден соолук, ишиңиз алдыга жыла берсин. Чоң рахмат. Биринчи суроом могу, Жукуева Путовкина көчөсү аччы эле коюлуп калыптыр. Бир-эки эле жыл болду жасалганына. Көчө поликлиникага барып келатып, оозум дачтым, ууз депчи. Экинчиси болсо биз деген шаарга жаңы келгенде бул милициялардан өлө орукчу эле кишимчик айылдан темчик алып келип алып, ошону чаккандан коркчубуз, үйгө отуруп чагып акырын. Ошо азыр милициялар деле мындай көңүл бурбай калды. Биз мусор эмес пакет болсо деле анча-мынча кыйкырып койсо, элдер мындай сестинет эле дейм да. Ушул жөнүндө да бир бул моралдык неме жөнүндө бир анча-мынча көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Жакшы, кайрылууңуз үчүн чоң рахмат. Жакшы, Жукеева Пудовкина көчөсү чындыгында баягы жаңы эле жазалып бүткөн, бирок сапатсыз болгондуктан азыр аябай багыл бузулуп баратат, жолдун сапаты. Сапаты жок болгондуктан болуп калды бул нерсе. Эми буга чейин багы жазап аткан, буга чейин аракет кылып келген биздин мурунку коллегалар деп койсок болобу, ошолордун иштеринин баарын тең эле баягы эскилер ушинтип койду деп эле аларга шылтай бербешибиз керек. Биз мындан аркысын аракет кылып оңдой беришибиз керек. Ошол эжеке айтып аткан Жукеева Пудовкина көчөсүндө азыр Бактыбек Жапаровичтин демилгеси менен жаңы сквер курулуп атат. Бул жанагы Орто Сай базарынын үстүндө. Өтө багы
азыркы тил менен ноу-хау деп коюп атпайбызбы, ошондой бир жакында ачылышы болот, Кудай буйрса. Ал эми жолго дагы сөзсүз көңүл бөлөбүз. Азыр жолдо биз Бишкек асфальт сервис ишканасы бул жолдун баягы оңдоо түзөө иштерин жана ошондой разметка деп коебуз, жанагы жөө адамдар өтө турган жерлерди, машинанын бурула турган жерлеринин чийимдерин чийип, ошолордун үстүндө иш алып барып атат. Бул Кытайдын грантынын негизинде жазалап турган жолдорубуз да бар. Абдан буйрса быйыл жол, тротуар, ошол маселелер, анан жашылдандыруу тармагы, ошол мен жетектеп аткан жалпы тармакта бир алгылыктуу иштер болот деп ишендирип кете алам. Жакшы, биз көрөрмандарыбызга дагы бир жолу телефон номерларыбызды эскертип койсок, 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ушул WhatsAppка келген бир суроону сизге окуп берсем, Дордойдо жол чырактары боюнча кайрылган элек, чечебиз дешкен бойдон чечпедиңиздер, кайрылганыбызга 2 жума болду дейт. Канализацияга жарым конуш кошулган, жарымы кошула элек, кошуп берсеңиздер жакшы болот эле. Элдин баары сепчик казып, Дордой конушу саз болуп жатат деген суроо келиптир. Эми азыркы учурда чындыгында Бишкек Свет деген биздин муниципалдык ишканабыз жарык жолго жарыктарды оңдоо иштерин ошолор жүргүзүп атышат. Быйыл ушул жалпы 50 миллион сомго оңдоо иштери жүрдү, өндүрүштүк программасына ылайык. Эми Дордой жактан кайрылышкан бул маселени. Азыр биз баягы четинен коюп баратабыз, бирок аба ырайынын ушунда бузулуп аткандыгына байланыштуу азыркы учурда кичине ишибизде жаз кечип атпайбы, ошондуктан биздин да ишибизге кичине тоскоолдуктар болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, көчөдө жамгыр, ушул бир күн ачылса, бул Бишкек Свет буюрса жазайбыз. Жакшы. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп жатабыз. Алло, мен суроо берейин дедим эле, бул вице-мэргечи. Биз могу Бишкектин 3-линия көчөсүндө жашайбыз да, Гагарин менен кесишинде. Ошол жерде иттер толуп кетти, 30га жакын. Такыр балдарды мектепке чыгара албай, ушунубуз такыр эме болуп калды. Ошону кандай ушуну чечип кетсеңер жакшы болот эле. Жакшы, сурооңуз үчүн чоң рахмат. Негизи эле Жамалбек мырза, ушул жолбун иттери боюнча абдан мындай талаш маселе жаралды. Бир жактан активисттер жокотпаш керек деген пикирин айтышат. Бир четинен алардын саны абдан көбөйүп жатат. Ушул маселени кантип чечип жатасыздар? Эми бул ит маселеси чындыгында иттей жаман чоң маселе. Анткени себеби бири ат дейт, бири бак дейт, ушундай бир тоскоолдуктар көп жаралат. Бул итти коргоочу атайын бир уюмдар бар экен. Мына менде азыр телефонумда WhatsApp группасы да бар, Telegram группасы да бар. Алар болсо иттерди атпагыла эле деп аркасынан түшүп алып барып тартып баягы интернетке чыгарып мындай ит атып атышат дейт. Чындыгында бул көйгөйдү былтыркы жылда мисалы 1975 кишини ит иштеп алган да. Бул расмий кайрылган биздин больницага кайрылгандардын саны. Ал эми бутуна йод сүйкөп коюп ит иштеп алды деп кетип калгандар да толтурат. Ошондуктан бул итти азыркы учурда аткандан башка чара колдоно албайбыз. Себеби буларды кармап бага турган биздин анчалык каражатыбыз жок. Шаарда эми 200 миңге чукул жанагындай жолбун иттер бар. Бул иттер өтө бул көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Быйылкы жылы кыштат эле атып чыктык. Ошондо болсо дагы жанагындай тоскоолдуктар аябай көп жаралды. Өзүңүздөр көрүп, Бишкек мэриясынын астына итти коргоо атайын пикетке чыгып атышат. Жанагы Гагарина линейная көчөсүндө ооба топтошкон, үйгүшкөн иттер бар. Мен өзүм кошо чыгып, баягы бизде жетеле ит атар бар, өзү тазалыктын кызматкерлери ит атат. Ошондо жетеле ит атарыбыз бар. Анда бирөөсү карып калды, Инакенти деген жакшы мергенчибиз. Анан бул маселеде иттин баардык ушу жолбун иттерди азыр багыл жоготуунун эң эле башка жолу жок. Ошондуктан азыр атышка туура келип атат. Ал эми жогоруда Байка айтып өткөн линейная көчөсүнө ит атар жиберели. Жакшы, рахмат. WhatsApp номерубузга келген дагы бир суроону сизге окуп койсом, орусча келген экен. Здравствуйте, что с кафе «Таксим» на проспекте Чуйкалка Киева? Кафе работает. Что с турецкими инвесторами? И вообще можете рассказать про отношение наших властей в отношении инвесторов?
Ну, это вопрос решается в судебном порядке, поэтому мы не будем вмешиваться. Пускай суд как решит, так и будет. Жакшы, жана суроомо жооп бербей калдыңыз эле, жана санитардык полигонду көчүрүү боюнчачы. Санитардык полигонду көчүрүү маселеси азыркы учурда быйылкы жылдын аягына чейин көчүрөбүз. Бул жаңы полигон курулган ар жагында. Ошол жаңы полигонго жогоруда айтып өттүм сизге. Бер жактан рекультивация жасап, уже үстүнүн баарын жаап баратабыз эски полигонду. Ал жерден эми жаңы полигонго жылдын аягына чейин көчөт. Жанындагы алтын казык жаңы конушу? Эми жаңы конуштар мусордун жана биздин полигондун айланасында өзү мыйзамсыз салынган үйлөр бар да. Аларды эми полигондун жанындагы баягы санитардык зона деп коебуз го, ошол жердеги үйлөргө чындыгында бул мыйзамсыз курулган үйлөр да. Жаңы полигон ошол жаңы конуштарга деле жакын. Жаңы конуштардын жок, жаңы конуштардын эми жанында андай мыйзамдуу жаңы конуш жок. Эми мыйзамсыз салынган үйлөр бар. Алар болсо эми чындыгында оор маселе бул. Мыйзамсыз салынган үйлөрдү эми аны баягы полигондун жанында үйлөрдү мыйзамдаштырууга болбойт. Сөзүн ачыгын айтыш керек. Бул эми баягы мусордун жанында баягы айласыздан барып үй салып алып, басып алып жерлерде ошол үйлөрдү салганда, ал эми мыйзамдаштырылган жактары болсо, мыйзамга ылайык болсо, эми мыйзамдаштырылат. Ошол өңдө суроо келген экен да, саламатсыздарбы? Жаңы конуштардын кызыл кетеби качан берилет? Үй салынып, жашалып жаткан үйлөр боюнча дейт. 99-жылга чейинки салынган үйлөрдүн баарына жаңы конуштарда болобу ошол жерлердин баарында мыйзамдаштырылып келе жатат. Бул дагы канчалык баягы мыйзамга туура келген жактардын баары буюрса мыйзамдашат. Жакшы, биз болсо көрөрмандарыбызга дагы бир жолу эскерте кетсек, телефон номерларыбызды 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Бүгүн биздин студияда конокто Турак жай коммуналдык чарба боюнча Бишкек шаарынын вице-мэры Ирсалиев Жамалбек Самарбекович. Жамалбек мырза, эми шаарыбызга кайтсак, ошол жарыктандыруу маселеси кандай жүрүп жатат азыр? Мен сизге жогоруда айтып өттүм, быйыл ушул Бишкек свет муниципалдык ишканасы тарабынан азыркы учурда 992 даана жарык диоддуу чырак шаардын 31 көчөсүндө орнотулду. Андан сырткары баягы жарык диоддуу деп коебуз, анан даана жарык диоддуу деп коебуз, ушунда бөлүнөт. 15 жаңы конушта 279 жарык диоддуу чырак орнотулду. Бул бардык учурдагы алмашылып аткан жанагы жарыктандыруунун столбанын баштарында алмашылып аткан жактары да бар, жаңы курулуп жаткан жактары да бар да. Эми былтыркы жылга мисалы 14 миңден ашыкты орнотконбуз. Быйыл дагы планыбызда бар, андан да көбөйткөнгө аракет кылабыз буюрса. 5 каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Турак жай коммуналдык чарбасынын ишмердүүлүгү боюнча маек кылып жатабыз. Студиябызда конокто Бишкек шаарынын вице-мэры Ирсалиев Жамалбек Самарбекович. Жана дагы бир жолу телефон номерларыбызды эскерте кетсек көрөрмандарыбызга 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Жамалбек мырза, ушул жарнама убагында WhatsApp номерубузга суроолор келип калган экен. Ошондон сиздерге окуп берип койсом. Саламатсыздарбы дейт. Кайра эле орус тилинде экен. Насчет комплекса Манас-Айылы хотел узнать, почему он сейчас находится в очень плохом состоянии. Манас-Айылы находится в балансе Бишкекский СЭС, свободной экономической зоны, к нам не относится. Анан дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Мен суроомде жаңы кабат үйлөр курулганы жылдан жылга суунун напору азайып жатат. Жукеева, Пудовкина, Жантошева көчөлөрүндөгү үйлөрдө суу такыр эле жок болуп баратат дейт. Көйгөйлүү маселе, курулуш көбөйүп баратат. Курулуштан биринчи бизде азыр чындыгында Бишкек эле эмес, жалпы Кыргызстанда суунун маселеси оор болуп баратат. Ал эмес, суу сактагычтарда суунун көлөмү жылдагыдан абдан эле түшүп кетти. Бишкек шаарында азыркы учурда биз Бишкек суу канал чарбасынын насосторун 30 метр ылдый түшүрдүк.
ылдый карайчы жерге. Анткени себеби суу соргонго ошол суунун көлөмү, жердин астында суунун ылдый түшүп кеткендиктен ошол быйыл оор болчудай. Ошондуктан бул суу колдонуучуларга, жалпы шаардыктарга ошол айтып кетет элем. Баа суунун да сурагы бар деп коет кыргызда. Мына сууну колдонуп атканда бизде эми жайында багы өзүбүздө бир бекер сууда эле ачып туруп эле анан шлангын тыштап коебуз, огороддордо, арка жерде машина жууп туруп эле тыштап коюшат, ошондой болуп эле агып жатып атпайбы? Ушул нерсеге сарамжалдуу болсок деп кайрылат элем. Анткени себеби чындыгында суунун маселеси абдан быйылкы жылга оор болот. Ошондуктан шаардыктарга дагы бир жолу кайрылып кетем, сууну бир үнөмдүү пайдаланууга өтсөк. Себеби дегенде баарыбыз жайында сууну ачып коюп эле тыштап салабыз. Ал суунун баары жөн эле баягы жерге сиңип эле жок болуп атат да. Ичет турган таза суубузду да болобу, сугаттын суусу болобу, баардык жерде баягы үнөмдүү пайдаланганга өтсөк жакшы болот эле. Себеби жыл кургак жыл болуп, азыркы учурдагы бассейндерде суунун көлөмү өтө ылдый. Ошондуктан кайрылам, шаардыктарга сууга абдан үнөмдүү пайдаланып бир аяр мамиле жасасаңыздар деп. Жакшы. Бизге телефон чалуу келип калган экен. Түз эфирге кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык, угуп жатабыз. Мына ошол саламатчылык. Мына менин атым Момунда, мына көлмө конушунда эртеңен 6-дан баштап свет өчүрүшпөйт. Эртеге чейин күйүп турат. Мен жумушка барасам, карасаң жалко свет. Шуну эртерээк жарыкты өчүрүп койсо, эконом болот эле го. Рахмат Аксакал, эске алайын, муну сөзсүз түрдө жеткирем. Жана ошондой эле өзүбүз көзөмөлгө алып турабыз. Жакшы. WhatsApp номуруна бир суроо келген. Саламатсыздарбы? Ак Босого конушунда 21 автобус абдан начар жүрөт. 1,5 саат күтөбүз. Эмне үчүн жооп берип коюңузчу дейт. Деги эле ушул суроодон мындай суроо келип чыгып атат да. Ушул азыр шаардык кеңешке шайлоо болгон жатпайбы? Анан бир талапкердин ушу программасын окуп калдым да. Бир чет өлкөдө кандайдыр бир жеке транспорттук компания менен келишим түзгөн. Анан шаарга монча автобус алып келебиз. Анан шаарды жанагындай кичи автобустардан тазалайбыз деген программасын окуп калдым да. Эмнеге Бишкек мэриясы ошол өңдүү келишимдерге бара албайбы? Эми Бишкек мэриясы талапкер катары убада бере албайт да. Анткени себеби өзүбүздүн бюджетибизге карап иш кылабыз. Ал эми убада берип коюш оңой. Мен деле элдин алдына чыгып алып, алдап эле мынтип коебуз, тигинтип коебуз дей берсем, жалган айтып элди алдай берсем туура эмес. Себеби биздин азыркы учурда Бишкек шаарына 1000 автобус керек. 1000 автобус болсо ошондо гана көйгөйлөрүбүздү чече алабыз. Азыр биз баягы ГЧП деп коебуз, жеке жактар менен иштегөн мамлекет менен. Ушуга 30 линия ачып бердик. Келип ачыңыздар, автобустарды алып келиңиздер, кириңиздер биздин линияларга десек, буга келбей атат да элдер. Себеби биздин тариф өзү жол киребиздин арзандыгы. Ал эми жол кирени көтөрүүгө болсо, элдин экономикалык жактан биздин шартыбыз ага жетпейт. Ошол эле учурда жол кирени көтөрбөй коелу десек, ал эми жеңил ошол автобус айдаган айдоочулардын жана ошол эле тетиктердин кымбаттыгы бул өтө чоң көйгөйлүү маселе болот да. Азыр биз бул маселеде абдан көп иштерди жүргүзүп атабыз. Мына бүгүн эле Россиядан инвесторлор келишти, Бактыбек Жапарович менен ошолор менен жолугуп, биринчи эле маселеде алар алып келип бизге баягы тазалыкка машиналарды алып келели, КАМАЗдарды алып келели, мындай деп сунуш кылды эле. Бактыбек Жапарович жок, бизге биринчи ушул жүргүнчүлөрдүн көйгөйүн чечүү үчүн автобустарды алып келүүгө сунуш айтат элек деген сунушту берди. Буюрса бул баягы Кореядан дагы келишти ишкерлер, келип алар дагы кече эле жолуктук, алар менен күнүгө жолугушууларды жүргүзүп атабыз. Биздин саясий стабилдүү болсо мамлекетибиз, коомубузда тынч болуп турса,
турса инвесторлар келет. Ал эми автобус маселесинде болсо жанагындай убада берип анан чечебиз деген кыйын. Жогоруда айтып өттүк, өлмө жаңы конушунда бул ар бир конушта ушундай көйгөйлөр бар. Себеби деген ал транспорттун баары менчик. Жеңил жана бизде бир күндө шаарда 1,5 миң маршрутка чыгат. 1,5 миңден 1,700-кө чейин маршруткалар чыгат линияга. Алар болсо өздөрүнүн ыңгайына карап багы кээ бир жерлерде көп мындай линияны узартып берип койгула деген жерлер бар. Ал мисалга алайын, Калыс Ордо деген жаңы конушту көздөй кеткен жолго узартып бергиле деди, Тынчтык жаңы конушуна деди. Ошол жаңы конуштарга узартып берели десек, алар айтып атат, биздин барып келишибиз акталбай калып атат, жолдун начардыгы, ошол биздин машиналардын талкаланып калып атат, ал амортизациясы, ушундай көйгөйлөрү бар. Жогоруда айтып өткөн ошол жаңы конуштардын баарында бул көйгөй чындыгында оор. Бизге телефон чалып келген Жамалбек мырза, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, угуп жатабыз. Биз тиги вице-мэрге суроо берели дегенбиз. Восток 5 микрорайонунда жашайбыз, ветерандар үйүнө. Биз жаңы келген жылдары 11-жылы киргенбиз да. Анан мореки жолубуз астыда болчу да. Анан кийин жаап салып эле башка жактан жол берген, ал эми жол мо эл мектеп жактан келет бери. Үйгө жеткиче шумдукта жолчу. Аябай яма, жан жагында лужа толот. Бир жагында тиги цементный фундаменттер алынбай жатат. Ошого бир көңүл буруп карап койсоңуздар жакшы болот эле. Ветерандарда сыйлаш керек да. Айтып эле канча. Анысы эле бир эле атабыз калды. 2 блокадницабыз калды. Биздин сөз жетпей атат да такырчы. Жакшы, сурооңузга рахмат. Восток 5, Чыгыш 5 кичи районунда ветерандар үйүнүн жанында жолдо чындыгында артынан кетип жаңы ачылган жолду атпайбы? Ал жолдо жолдун жабык бетон коюлуп турган жагы бар болчу. Мен аны барып эртең жеринен барып тактап берейин. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол ветерандар үйүнүн жолун ачып бергенге мүмкүн боло турган болсо, мүмкүн ал ремонтко токтодубу, ошону тактап билишим керек. Себеби мен жогоруда айтып өттүм го, жана 2 линия менен жасалып аткан жолдор бар. Ошолордун катарында болуп калбаш үчүн тактап берейин маалыматын. Жакшы, рахмат. Дагы учурда азыр мындай орчундо болуп жаткан бир маселени көтөргөн экен. Көрөрманыбыз окуп берип койсом. Саламатсыздарбы? Пандемия кайра көбөйүп жатат. Кафе, ресторандарда тойлор көп болууда, чектөө койсо болобу? Эми абдан жакшы суроо берип атат. Чындыгында пандемия кошуна Казакстанда өзүңүздөр көрүп атасыздар, чектөө киргизилди. Бул пандемия биз үчүн сабак болуш керек эле. Былтыркы июль айында кандай кыйналдык, азырдагы адамдардын байгыл ушул жалпы шаардыктарга эле эмес, жалпы ошо баарыбызга кайрылып кетет эле. Мисалы, коомдук транспортко киргенде азыр эч ким баягы коргонуучу маска тагынып же болбосо антисептик деп коебуз, андайларды колдонгондо рас болуп калды. Тойлор болсо күнүгө болуп атат. Кудай куткулсун, той эле болуп турсун, бирок ошо тойду дагы чектөө жагы азырынча бизге баягы күнүгө өсүп баратат, ылдый түшүп кетип атат. Ошондуктан баягы чектөө киргизүүдөн алыс болуп атабыз. Бул чектөө киргизүү менен бирге биздин экономикабызга өтө чоң олуттуу зыян алып келет. Бирок адамдардын ден соолугу андан дагы баалуу. Бул маселеде азыр күнүгө штаб өткөзүп атабыз. Күнүгө ошол биздин мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Жапарович эртең менен чогултуп күнүгө эпидситуацияны сөзсүз угат. Жана ошондой эле азыр биз чектөөлөрдү бизде азыр шаар боюнча 10 чоң соода борборлору бар. Ошол 10 чоң соода борбордун ичиндеги балдар ойноочу аянтты жабалы дедик да. Эми ал ачык асмандын астындагыларга тийишпейбиз, бирок алар баягы соода борборлордун ичинде, имараттын ичинде болгондуктан балдар баягы бири-бири менен жакын катташып, баягы аба анын ичинде ачык асман эмес. Ошондуктан ушул нерсеге чектөө коюп атабыз, балдардын аянтчаларын жабалы деп. Ал эми кафе, ресторандарга дагы айтканбыз, мисалы 400 кишилик кафе болсо 200 киши отургузалы, кичине мындай шахматын деп коебуз го, баягы ошондой тартипке келтирип отургузалы деп мындай аракетти көрүп атабыз. Бирок эми кыргызды той
тойду токтотуш кыйын экен. Чындыгында бул аракетибиз натыйжа берет, Кудай буйрса. Бирок элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге биз жеткизишибиз керек. Чындыгында пандемия кайра келатканын ар бир адам өзү сезиши керек. Мисалы баарыбыз жайында оорубайыктык, баарыбыздын 15 күндөп эчтеке өзүбүздүн температурабыз көтөрүлүп жаткан убакытты эстеп, ар бир адам өзү санитардык абалына көңүл бөлүп турса деп кайрылып кетет элем. Бизде дагы бир телефон чалып келген экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Саламатчылык, угуп атабыз. Мен бир суроо берейин дедим эле. Таза суу жөнүндө маселе кылып калды эле. Огороддорду сугарасыңар, анан тигиндей мындай деп. Жанагы автомойкаларда сууларды, таза сууну колдонуп атат. Аны кандай кылып небетсе болот, түшүнсө болот? Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Сурооңузга рахмат. Биздин Бишкек шаардык мэриясынын санитардык экологиялык инспекция деген атайын ишканабыз бар. Ошол жеринен ушундай субъектилердин баарын текшерип атат. Автомойкаларды эми анын баарын чындыгында мунун баарына суу колдонбо деп айтканда, же болбосо суусун токтотуп койгонго биздин акыбыз жок. Себеби алар дагы кызмат көрсөтүп, ошол жерден мамлекетке салыгын төлөп аткан, ошондой эле канчалаган адамдарды багып аткан бир чакан болсо дагы мындай иш орду менен камсыз кылып аткан жер болгондуктан аларга дагы уруксатты беребиз. Бирок ар бир адам, жогоруда айтып өтпөдүмбү, ар бир адамдын өзүнөн кээ бир ошо авто жуучу жайлар бар, суусундагы, тазалыгындагы татынакка карап турат. Эми кээ бирөө бар, жолго чейин чыгарып ийишет. Аларга ошол санитардык экологиялык инспекция тарабынан барып, атайын протокол түзүлүп, айып пулдары салынат. Текшерилет. Жакшы. WhatsApp номерубузга келген суроолорду сизге окуп берсем, Жамалбек мырза, саламатсыздарбы дейт. Матросова көчөсү качан оңдоп түзөлөт? Тротуарлар менен басканга болбой калды деген суроо экен. Буюрса, быйылкы жылга ошо жана экинчи линия менен жазала турган жолдордун катарында, эми буюрса ал көчөлөрдүн баарына жаз келип, мынакей күн жылып, баягы асфальт баса турган, иш жүргүзө турган атайын ошо плюсовой температура болгон кезде жазалар. Жакшы, дагы бир суроо. Достук микрорайону, биздин микрорайонго качан отопление кирет дейт? Бул маселени тактап берейин, себеби Достук микрорайонуна отопление жагын чындыгында мен бул келгенден бери биринчи жолу бул суроо келип атат мага. Жакшы, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз. Мен могу вице-мэрге суроо берейин дедим эле. Дайым эле ушундай вопростор болгондо дайым айтам да, могу культура посадка менен ким заниматься кылат? Специалисттер жокпу силерде? Например, тротуарга жакын жерлерге, жолго жакын жерлерге. Мисалы үчүн колонновидный арчалар тигиш керек. Денен жака соснаны тигиш керек. Же тиги березалар тигиш керек. Как попало тигишет да, кетип барат эле сосна, кетип барат эле елка. Например, елка бир 5-6 жылдан кийин тротуарларды жаап калып атат. Тротуар талкалап атат кээ бир эмелер жерлер. Арыктар талкалап атат. Бир арыкты буйтап кетиш үчүн алар тиги жолду да талкалап кетип атышат да. Бир бак тиги арыкты талкалап атат. Ошону көрүп атасыз, байкайсызбы ушуну силер? Жакшы, суроңуз. Тиги высокорослый деп тигип салышат высокорослыйдын астына. Бир 5-6 жылдан кийин зымдарды талкалап атат. Андайдын астына низкорослыйды тигиш керек да. Анан кийин кээ бир жерге тигесиңер же суу жетпейт. Анан тиги бактарактын арасына эле бир бак курап калса, ошонун астына барып эле бир елканы тигип салышат. Бөлөккө турган жерге эч качан башка өспөйт уже. Аяка башка бир или кустарник тигиш керек, или гүл тигиш керек. Бир мындай специалист барбы? Сурооңуз түшүнүктүү болду. Көрөрман, чоң рахмат сизге. Байке абдан шаарга күйгөн, өзү баягы ушул жашылдандыруу тармагын жакшы билген үчүн, адис болгон үчүн айтып атат окшойт. Бирок бизде дагы ошо жашылдандыруу чарбасында, Бишкек жашыл чарба ишканасында атайын адистер иштейт. Бирок чындыгында Байкенин айтып атканы туура. Буга чейин чын эле арга жерге эле баягы планы жок эле
эптеп баягы мисалы планга киргизген 10.000 бак болсо ошого эле орун издеп барып эле арга жерге отургуза берип ушул баягы башаламан отургузгандыктан ушундай абалга келип атабыз да. Азыр болсо байке атайын келип кетсе болот, сизди мен күтөм, ар дайым эшигим ачык. Ошону менен бирге сизди да Жашыл Чарба кызматкерлери менен кезиктирип, ошо сиздин кеңешиңизди аларга берип, мүмкүн чогуу чаран ушул маселеге бизге да жардам берерсиз. Ал эми биздин атайын ошол окуу жайын бүтүп келген ушул жашылдандыруу тармагын жакшы билген адистер иштеп атышат. Быйылкы жылда отургузулуп аткан бактардын ар бирине ошо суу жеткидей жерге отургузуп, жанагы байке айткандай ийне жалбырактуу бул бактардан ийне жалбырактууларынан качышыбыз керек болуп калды. Баарыбыз тең эле баягы эле ёлканан арча туя деп ушуларды тигип атабыз да. Чындыгында аларга караганда жазы жалбырактууларга өтүп атабыз. Азыр быйылкы жылга болсо жазы жалбырактуу ийне жалбырактуу баары бириккенде азыр 6442 түп отургузулду бак. Ал эми 1721 түп бадал отургуздук да. Жазында Кудай буйрса биздин питомникте турат азыркы учурда шаарга 1,5 миллион гүл тигелди деп атабыз да. Жазда буйрса баягы сөз менен эмес иш менен далилдеп көрсөтөбүз. Ушул Жамалбек мырза, ушул сөзүнөн бир суроо келип чыгып атат да, жанагы жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөр. Алардын астында бир кичинекей жашыл аймак болушу керек эмеспи? Алар бир кенедей жерге эле мындай көк, аттуу, сымал бир нерсе өстүрүп коюшат дагы, калганын мындай унаа токтотуучу жайга беришет да. Ошолорго кандайдыр бир талап барбы? Мынча жерге өстүрүшүңөр керек. Негизгисинен ар бир ошол курулуп аткан үйдүн жанында сөзсүз түрдө болуш керек. Быйылкы жылда азыр жаңыдан баягы буларга да шарт коюп атабыз. Сөзсүз түрдө эшигинин алдында бак тигиш керек, жашыл зонасы болуш керек, жашыл жай. Анан баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, шаарда башаламан курулуштар абдан көп курулуп кеткен да. Баягы эми бул жашырганда эмне, орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деп коет кыргыздачы. Биз башаламан курулушка уруксат берип атып, шаардын абалы ушуга келди. Бир кездеги жашыл шаар Фрунзе деген ыр бар болчу. Жашыл шаар деп баарыбыз сыймыктанчубуз. Азыр болсо боз талаага айланып баратат. Мунун эң негизгиси биздин ушул мыйзамсызбы, мыйзамдуубу, акча бериппи, ошол кандай бир жолдор менен алып эле эптеп бош жер көрсө эле баса калып ошол жерге баягы бийик үйлөрдү тургузуп, бизнеске өткөзүп атып ушул акыбалга келип атабыз. Чындыгында биздин адамдардын ден соолугун ойлогон эч ким жок. Роза Ветров деп коет, аны курулушчулар жакшы билет. Шамалдын багытын карап мурун уруксат бергенде шамалдын багытына карап уруксат берчү. Азыр болсо башаламан болгондуктан шамал ошол этаж үйлөрдүн арасынан аралап өтө албай калды. Ушундай акыбалга келип атабыз. Дарак деле, бак деле, чөп деле шамал аркылуу чаңдашып, анан кийин өсөт да. Эми ошонун баары биздин ушул мыйзамсыз курулуштардын, башаламан курулуштардын негизинде ушул абалга келип атабыз. Бирок азырда кеч эмес, азырда түздөп кетсек болот. Ошону түздөгөнгө аракет жасап, эми колубуздан келишинче ошо мыйзамсыз курулуштарды токтотуп, кээ бир жерлерде эми мактангандай болбойлу, авто токтотуучу жай кылып алган жерлерди ачып, анын ордуна бак тигип атабыз. Суу жетип турган татынакай жерлерди алып алып эле булар стоянка кылып салган жерлер өтө көп. Анын баарын алып, ошол жашыл зоналардын баарына курулуп аткан курулуштарды да токтотуп атабыз. Бир жагынан биз токтотуп атабыз, экинчи жагынан уруксат берип коюшат. Ушулар менен эле баягы алпурушуп эле келе жатабыз да. Чындыгында бул маселе көйгөйлүү маселе. Дагы бир жолу айтам, шаарды жашылдандыруу үчүн болгон аракетибизди жумшай беребиз. Жана ушул телевидение аркылуу 5-канал аркылуу кайрылып кетейин. Мыйзамсыз турган стоянкалар болобу, мыйзамсыз курулуп аткан курулуштар болобу, ушунчаңыздарда токтотуп калыңыздар. Себеби эртең баары бир кандай болгон күндө да талкалап ордуна баары жашыл жерди басып алган, ошол бак дарактарды басып алып кыйып аткандардын баарына чара көрүп, ошонун баарын токтотобуз дагы ордунда жашылдандырууга жумшап, көңүлүбүздүн баарын ошого бөлүп, күчүбүздүн баарын ошого жумшайбыз. Жакшы, рахмат Жамалбек мырза. Буга чейин көрөрманыбыздан суроо келгени эле 21-чи шаардык автобус жөнүндөчү. Андан кийин бир нече көрөрман жазып жиберди да, так ушул автобус жөнүндө азыр окуп алсам болчу да эмес. Ошону тактап бере аласызбы? 21-чи автобус абдан көп жазып жатышат. 1,5 саатта бир жүрөт дейт. Бул шаардык автобусго эмнеге ушуну көзөмөлдөп койгулачы деген өтүнүчтөрүн жазып атышат. Макул, эртең сөзсүз түрдө бул 21-чи автобусту өзүмө
эсиме түйүп алдым. Эртең менен бүт баарын тактап, ошо 1,5 саатта эмне үчүн жүрүп аткандыгын тууралуу өзүм ошол Facebook баракчама тактап туруп, чакырып, сүрөтүн коюп, ким менен сүйлөштүм, кандай убада берди, элге отчет берем. Чоң рахмат сизге. Бизге телефон чалып келген экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Мен мырзага суроо берейин дегем да, ушу мусор, ушу бактарак, анан жанагы суу маселеси бойдончу. Мынага кышында сууну иштетсек, иштетпесек, алигинде кылып кымбаттан төлөп чыктык да, жазга чейинчи. Анан мусор маселесине келсек, мына Бишкектин ичинде мусорду аралап баса албай калганбызчы. Ушул нерсени кандай кылып чечсе болот? Азыр мына отурат мына киши ушул жердечи, азыр биздин суроону угат, бирок ошол ишти аткарбайт да, баары бирөөнү ham жөнөтпөйт, ошол жерди карачы, мына мусорларды мындай кылачы депчи. Мына Дордой базарынын тегерегине келсең, вообще баса албайсың, адам кире албайт мусордун эмесиненчи. Анан мына Кызыл Аскердин ичине кирсең, Кызыл Аскердин ичинде мусорларды баса албайсың. Дубалдардын түбүнө таштап кеткен жанагы мусорда иштеп аткандар жакшы тазалабайт. Мисалы мен көрүп, видеого ham тартып, YouTube'дарга ham чыгарып, Facebook'дарга ham чыгарып жүргөм да. Ошо маселени айтайын дедим. Ушуга да жооп берсеңиз. Жакшы, рахмат. Сурооңузга рахмат, көрөрман. Сурооңузга биринчиден рахмат. Мусорду тазалоо эмес, ошо мусорду булгабай туруп анан күрөшүш керек биринчиденчи. Акыл айтып коюш абдан оңой. Сизге да туура түшүнөбүз. Мүмкүн жаныңыз күйүп айтып аткандырсыз. Окшойт, Жамалбек мырза, мында кайрылуу иретинде да айтып кетсеңиз болот. Дагы бир жолу сиздерге биз баягы көрбөйт, барбайт деген айтып атканы бул жигитке да түшүнсө болот. Мүмкүн мен Кызыл Аскер эмес, шаардын болгон булуң бурчуктарында кайсы жерде көчөдө кандай болуп атканын, каякта мусор бар экенин жатка билем. Анткени себеби жогоруда башында айтып өттүм. Мен күнү түнү ушул жалаң шаардын тазалыгы, жашылдандыруусу, ошол эле суусу болгон тармагынын баарында колуман келген аракетти жасап атам. 4 ай болду, Кудай буйрса, иштеп атканыма. Бирок дагы бир жолу элден суранып кетет элем. Жеке эле Бишкек мэриясынын эле иши эмес бул. Баарлап, жалпылап туруп тазаламайынча шаар жалгыз мэриянын колунан келбейт. Дагы бир жолу сизге жогоруда суроо берген мырза, тазалыктын жумушчулары жакшы иштебейт деп айтып атасыз. Башында айтып өттүм. 8 тыйынга 1 метр квадрат жерди шыпырып аткан кишиден талап кылыш үчүн 8 сом төлөп туруп талап кылсак дагы жарашмак. Ал эми айтып баягы отуруп алып YouTube'га чыгарып коюш, же болсо башка Facebook'ка чыгарып коюш ар бир адамдын колунан келет. Ошо YouTube'га чыгарып аткан жериңизди тазалап туруп, мекенчил болсоңуз, алып барып урнага салып койсоңуз, сизге мен ушундай башымды ийип таазим кылып Бишкек мэриясынын ардак грамотасын берет элем. Ал эми шаардыктарга жалпы баардыгыңыздарга убакыттан пайдаланып айта кетейин, Бишкек баарыбыз үчүн керек. Биз баарыбыз ушу Бишкекте жашап, ушул жерде ар бирибиз кимибиз каяктан келбейли ушул Бишкекти борборубуз деп баарыбыз тутуп аткандыктан баарыбыз шаардын көйгөйлөрүн жанагынтип интернетке чыгарардын астында ар бир адам ойлонуп туруп анан чыгарса. Себеби бир мусорду көрүп алып туруп эле аны чыгарып жиберет, ал дүйнө жүзүндө тарап эле Бишкек мусорго басылып жаткандай болуп калат да. А чын-чынына келгенде ошол күндөп түндөп иштеп аткан биздин дагы эмгегибизди баалап, ошол тазалыктын кызматкерлеринин эмгегин баалап, ушул баарылап, жалпылап тазалаганга аракет кылсак. Мисалы, өткөн жумада президент катышкан ишембиликте шаар боюнча 424 уюм чыкты, 12297 адам чыкты. Ошонун баары жалпылап тазалап атабыз, Ошону эми булгабаганга аракет жасашыбыз керек. Эми Дордой базарынын тегереги деп атат. Базар деген эми мен өзүм базардан иштегем, Дордойдо иштегем. Беш колдой билем, ошо базардын өзүнүн ичинден чыккан мусор ошончо болот. Анткени себеби ошол базар. Ал жака дагы көңүл бөлөлү. Мен эртең менен как раз Дордой базарга барам. Ошо жерге дагы жолугушканда барганда сөзсүз түрдө бул маселени айтайын. Ал эми суу маселесин дагы айтып өттүңүз. Ага дагы ушул ар бир бүгүнкү берилген суроолордун баарына көңүл бөлөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Сизге рахмат, Жамалбек мырза. Ушул менен биздин программага бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип чыкты. Күнжүрмөн ишиңизге дагы бир жолу чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн биз Турак жай коммуналдык чарба боюнча Бишкек шаарынын вице-мэри Ырсалиев Жамалбек Самарбекович менен маек курдук. Бул Шаардыктар программасы болду. Аны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.